Айсулуу Асангулова ушу өнөрү боюнча 15 жашынан машыгып, азыркы учурда бир канча ардак акробатлардын жана медалдардын ээси болуу менен бирге ушу өнөрүн балдарга үйрөтүп келет. Мына ушул өнөрү менен ал Россия, Казакстан жана Кытай мамлекетине барып өнөрүн тартуулаган. Ушунун пайдасы абдан көп, анткени ушу менен 3 жашар баладан чексиз жашка чейин мөш кылса болот. Анткени бул сейтек борборунда бизде 73 жаштагы апабыз деле машыгат. Көнүгүүлөрү бирдей эле. Кылган көнүгүүлөрдөн булар деген өздөрүн сергек алып жүрүшөт. Ден соолугу жакшы, даже маанайы жакшы деп айтсак болот. Анткени бул көнүгүүлөрдү кылып атып, өзүнчө бир мындай акылына дагы эмес, а вот получается духовный деген жак бар го, ошондой душасы дагы мындай поет деп айтышат го орустар, ошентип дагы өздөрүн сезишет да. Ушу өнөрүнүн мекени байыркы Кытай болуп эсептелет. Ал Кытай тилинен которгондо жокер куралы же болбосо жокер искусствосу дегенди билдирет. Ушу өнөрүн көптөгөн кыймыл аракетти талап кылуу менен анын көнүгүүлөрүнүн ыкмаллары 300дөн ашык келет. Мейли үйрөнгөн кыз жигиттер өзүн өзү коргоодо абдан пайдалуу. Биз өзүбүздү коргонушубуз керек, эркек балдар тийишип калса биз деген ответ кылалык деп ойлоп, анан кийин ошентип кыздар менен чечтик, ушинтип бир боевой искусствого барсакпы деп. Анан ошо сейтек борборуна келсек, как раз ушу бар экен, күрөш искусствосы. Анан ошодон 95-жылдан бери катышып калдым өзүм. Ошодон бери мен өзүм мектепти да бүттүм, университетти да бүттүм, анан ошентип машыктыруучу болуп калдым. Балдарды туура тарбиялоодо ата-эненин милдети чоң эмеспи? Андыктан ушу өнөрүнө кызыккан окуучулар күн санап арбын болуп келет. Азыр бош убактыларында компьютер же ар кандай оюндарга убактысын куруткан балдарга айтар элем, бул өнөр сиздерге абдан пайдалуу дейт Айсулуу Асангулова. Азыр өспүрүмдөр, жаш балдар мындай смартфондорун кармап эле оюндарды ойноп атышпайбы? А ушу болсо бул бир түрү адамды деген мындай жөн эле дене менен машыктырбаштан анын өзүнүн мындай воспитаниясы жакшы болот. Улуу адамдарга деген булар башкача карап, сөздөрүн угуп, мындай жакшы берет да, это фундамент деп койсок болот. Анан бул сейтек борборунда абдан көп кружоктор бар, бийт топтору бар, комуз бар, шахмат дегендер бар, сүрөт вот кружогу азыр ачылып атат. Ошон үчүн мен ойлойм, сейтек борборуна келсе, ар бир ата-эне балага кандай таланты болсо, ошол жака тармакка берсе, ошо бала өсүп өркүндөгөнгө жакшы салым кошот деп. Карманыз учурда бир канча мектептерде келечек мундарды сергек жашоого үндөө менен улуу өнөрдү үйрөтүп келет. Өзү дагы мыкты өздөштүрүп, 2014-2016-жылы Кытайда өткөн ушу өнөрү боюнча призер, 2017-жылы 2-3 орунга татыктуу болгон. Мына ушундай бош убактысын пайдалуу жакка жумшап, улуу өнөрдү аркалаган мекендешибизге ийгиликтерди каалайлы. Айбек Асанбек уулу, Курманбек Шаршембеков, Айсыра Кадырова, Кутмантан көрсөтүүсү.